Туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы биз өзгөчө инсандын үйүнө конокко келип отурабыз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Ош шаарындагы номер 12-чи көмөкчү жатак мектебинин жетекчиси, же болбосо директору Гүлшана Сулайманова. Саламатсызбы? Бүгүн чыгармачылык топ менен атайын үйүңүзгө келип отурабыз. Мына ушул ашканада Гүлшана айым кандай рецепттерди жасайт, же болбосо кандай тамактарды жасайт, кандай кожойке деген максатта келип отурабыз да. Жалпы биздин көрүүчүлөргө жана ошондой эле ашкана көрөрмандарына эмне деген кереметиңиз көрсөтүп берсиз. Сизге келгениңизге кош келипсиздер. Бүгүнкү менин өзүмдүн жасаган тамагым бризол болуп айтылат. Бул тамакты мен аябай жакшы көрөм. Кайсы бир жерге тамактануучу жерлерге барганда дагы дайым ушул тамакты заказ кылам да. Ошон үчүн өзүм дагы бүгүн ушул тамакты жасайлы деп турам. Бризол негизинен бул тамакты татып көргөнмүн. Чындыгында аябай даамдуу тамак десем болот. Ал эми көрүүчүлөргө кызык болсо керек кандай жасалышын, эмнелер керектелет жалпы эле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, Бризол тамакты баары эле даамдап көрүшкөн, ошентсе дагы айрымдары жасай элек болуш керек. Ошол бүгүн биз биргеликте жасап, аларга көрсөтөлүк. Алар бризолго биринчиден эле эт керек, эттин фаршы керек, жана жумуртка, чеснок, атайын кичине салат кылыш үчүн мондой овощтор керек, мындай рис, күрүч керек. Ошого окшогон нерселерди, болгон нерселерди пайдаланып жасай берсек болот. Жакшы. Күрүчтү Гүлшана айым бул биз гарнир үчүн колдонобуз, гарнир үчүн колдонобуз. Ал эми фаршка ошондо пияз менен сарымсакты кошот экенбиз, анан жумуртканы да кошобуз, ошондойбу? Анда биз баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сизге эмнеден жардам берсем, кантип жасайбыз, ушуну айтып өтсөңүз. Бул жерде азыр бул фаршты даярдаш үчүн мен чеснокто турайм. Эгер колдон келсе, сиздер пиязды турсаңыздар. Жакшы. Сарымсак, сарымсакты турайсыз, майдалап турайсызбы? Пиязды да майда турашыбыз керек, Сиздин көпчүлүк убактыңыз мектепте өтөт. Чындыгында балдар менен өтөт десем болот да. Анан ашканага кандай үлгүрөсүз? Мен өзү эртең менен саат 8-де мектепке келем. Кечиндеси кээде 7 болуп кетет, кээде 6 болуп кетет, аябай кеч барам да. Анан ошондо мындай тез болуп турган тамактарды даярдап жүрөм эле. Себеби үйдө балдар күтүп калышат, алар мектептен келип калышат да. Анан ошол менен биргеликте 7-чи класста окуган кызым бар. Ошол кыз көбүнчө тамактарды даярдап Жардам берет экен, даярдайт, колунан келишинчечи. Чоңоюп калыптыр да 8-чи класс болсо. Ал кызыңызга деле өзүңүздүн ушул ашканадагы сырларды үйрөтүп келесиз да, кеңеш айтып дегендей. Көпчүлүктө деле мага кичинекейде андай үйрөтө бербейт экен. Көрсөм мен өзүм жасап атканда эле тамакты аябай жакшы көргөн кыз да. Анан өзү эле жасап эле көрүп эле жасап калат. Анан кээде жасап атсам өзү эле интернеттен карап жасап калат. Буга эми жана сарымсакты коштук, эми бир жумуртканы кошуп байлы. Демек бир тиш сарымсак жетиштүү болот экен. Жетиштүү. Эми болсо кол капты кийип, урматтуу көрүүчүлөр, азыр Гүлшана айым жакшылап аралаштырат экен, Карамуш кошобузбу? Карамушты сен кошуп тур. Өзгөчө даам бериш үчүн.
Эртең менен 8-де жумушка кетебиз деп калдыңыз да. Анан 3 балаңыз бар, Ооба. 3 балаңыз бар. Алардын тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурасызбы? Мисалы, эртең менен туруп адистер айтышат, жакшы тамактанып кетиш керек, туура тамактанууга ыктагыла деген ушундай сунуштарын көп айтышат да. Эми айтканда күнүгө эртең менен аларга тамак жасай албайм да мен. Кээде эртең менен туруп каша жасай албайм. Себеби кичинекей балам 1-классда окуйт. Ошого кичине тамак жеп кетсин деп жасайм. Бирок ошентсе деле ал 9:30-да ал жерге барып мектепке тамак ішет экен. Ошентсе дагы эртең менен каша жасап берем, кээде чай берем. Сөзсүз бирок тамагын карайм да. Тамак жасасам деп эртең менен чай ичип жөнөтөм. Бирки 2 балам, алар чоң болгон үчүн аларга өздөрүнчө каалаган нерсесин жеткизишет. Аябай. Биз азыр жумуртканы дагы атайын аралаштырып алат экенбиз да. Бризолду жакшы көрүп жейм дедиңиз да. Мындан башка дагы кандай тамактар сиздин кандай тамак рационуңузда бар? Мен өзү көбүнчө эле курулган нерселерди аябай жакшы көрөм да. Көбүнчө кайсы бир жерге тамактанып барып калганда дагы эттүү нерсе болсо жейм деп жана менюдан ошону карап алам да. Жакшы көргөн тамактарымды карап коем, анан келип интернеттен карайм. Эгер кааласаң бар жок нерсени жасаса болот да. Көбүнчө мен жасай албай калам да. Себеби жумушта болуп калам. Эс алуу күндөрү гана жасайм деп. Тоголоктоп алдык, Тоголоктоп алдык. Эми буну бир жумуртканы атайын буну таракка куябыз. Куябызбы? Дагы кийинкисине даярдап турайын, мен. Биздин фарш дагы тынып калды. Эми буга муну жайыш үчүн атайын тактайга пакет кийгизилет. Кандай пакет чечсе деле боло берет. Атайын пакеттери дагы болот. Эгер ал жок болсо, үйдөгү эле пакеттерден колдонуп иштесе болот. Себеби тактайга жаранышып калбаш үчүн да. Ушуну эми кайра мынтип пакеттин бутагын чыгарып салабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер наар көрсөтүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин каарманыбызды дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, Гүлшана Сулайманова, шаарыбыздагы номер 12 көмөкчү жатак мектебинин директору. Азыр болсо бризол тамагын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан кербези. Мен болсо дал мына ушул бризолдун ичине керектелүүчү фаршты даярдаган көрсөм. Акырын отто бышат экен да. Ошол нерсени эске алыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ичиндеги фарш болсо, эгерде чийки болсо деле болот, негизинен анан биз бир аз куурурбуз. Тамак дагы да даамдуу болуш үчүн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде болгар калемпири, бадыраң, помидор жана көк чөптөр.
эгерде каалоо болсо башка дагы азык түлүктөрдү кошсо болот. Негизинен азыр бир аз кууруйбуз дагы, анан фарштын бул бризолдун ичине салып анан орулот экен. Келиңиз. Өзүңүз иштеген ушул көмөкчү мектеп жөнүндө айтып берсеңиз да. Бул жерге балдар мына ушул Ош шаарынан эле келеби же болбосо түштүк регионунан кабыл аласыздарбы? Андан сырткары жатак көмөкчү мектеп болгонуна байланыштуу балдар бул жерде жатып жашашат да. Анан канча убакытта бир үйүнө барып келет? Азыркы учурда биздин мектепте көмөкчү мектепте 226 окуучу билим алышат. Алардын ичинен 40 бала жатып тарбияланышат. Алар ошол жерде биринчи күндөн 5 күнгө чейин ошол жерде болушат балдар. Анан кийин үйлөрүнө барып эс алып кайра биринчи күнү келишет. Жакшы, мугалимдер кандай мугалимдер? Психологдор, ошол эле учурда дефектологдор бар да? Ал эми атайын көмөкчү болгондон кийин ал жерде атайын специалисттер иштейт. Башка массалык мектептерге караганда биздин программалар бир аз жеңил болот жана өзгөчөлөнүп, башка мектептерде физика, алгебра, английский деген сабактар болсо, биздин мектепте алар окутулбайт. Аларда бизде ритмика, логопед, развитие речи деген атайын сабактарыбыз бар. Ошолор колдонулат. Балдардын өздөштүрүүсү жакшыбы? Мындай карап көргөндө баардык балдар окукту да. Кээ бир айрым балдарыбыз кагаз жүзүндө кабыл албаган балдар, кээ бирлери иш жүзүндө кабыл алган балдар бар да. Бирок ошолор дагы жеткизебиз, окутканга үйрөтөбүз. Ал балдарга биринчи эле окуу менен чектелбестен, ал балдардын биринчиден ден соолугун караш керек. Экинчиден коомчулуктун жардамы керек. Үчүнчүдөн биз ал балдарга жакшы мээрим төгүп, жан дүйнөбүздү берип иштешибиз керек. Жакшы, биз бышып калды, сковородканы алмаштырабыз балким. Биз бул жакта жашылча жер жемиштерди кууруп алышыбыз керек да, бир аз. Болду. Бир аз кызалды, кызалгандан кийин ичинде kaldı. Katletiz yanım için mayonez sipip alabыз. Күрүчтү алып келиңиз, гарнирде. Бадрандарды коюп боздойбуз. Аркана фигура чыгарып, Гүлдөп койсо болот. Бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүндө Гүлшана Сулайманова
шаарыбыздагы номер 12 көмөкчү жатак мектебинин директору сиздерге өзгөчө тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берди. Бул тамактын аталышы бризол деп аталат экен. Мына көрсөңүздөр, аябай кооз жасады. Чындыгында сиз өзүңүздүн ашканада шыктуулугуңузду көрсөттүңүз. Сизге рахмат айтабыз. Анан келиңиз, чогуу биргеликте татып көрөлүчү. Эми даамы кандай болду экен? Көрүнүшү жакшы негизи. Бисмилла. Тамагыңыз даамдуу болсун. Жумуртка, эт оролгон өзгөчө тамак. Жакшыбы? Супер. Буга чейин дагы айтканмын мен. Бир жол тамагын жегем. Бирок сиз жасаган өзгөчө болуптур. Гүлшан айым, сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, сонун рецептти жалпы көрүүчүлөргө сунуштадыңыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма ушул балдарды тарбиялап, коомго кандайдыр бир өлчөмдө пайдаңызды тийгизип жүрөрүңүз. Сиздин үйүңүзгө биз дагы да келебиз, буюрса. Жакшы рецептти көрсөттүңүз. Кийинки көрсөтүүгө келгенде дагы бир өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен бөлүшөбүз деген ойдомун. Ийгиликтер болсун. Рахмат, келип туруңуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, басса каят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.